Assalamu алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу достор. Азыр мен Айнагүл эженин жанына келип отурам. Себеби бир канча күндөрдөн бери байланышка чыгып, мен Айнагүл эжеге келе албай, бүгүн убакыт таап келип отурам. Бирок достор, угуп алып менин да зээнимге кирип, жүрөгүм ооруп, мен бул эжекенин ушул биздин төшөктө жаткан кичинекей бөбөктүн жарык дүйнөгө келишине себеп болгон эне отурат. Көз жашы ушунчалык баягы айтканга чындыгында оор достор. Бир адам жашоодо жакын адамын жоготуш канчалык оор. Бирок бул эжекемдин сыноосу башында өтө чоң. Айрым адамдар көтөрө алгыс чоң көйгөй экен. Айнагүл эжем ушул өзүнүн жашоодо табышкан өмүрлүк жарын жоготуп, ушул оорудан. Андан кийин өзүнүн кызын жоготуп, андан кийин мынакей бүгүнкү күндө Алишердин дагы диагнозу мына ушундай боор оорусунда, бул баласын дагы жоготуп алыш коркунучунда турат экен достор. Ошон үчүн мен силерден өтүнүч катары мына ушул эженин үнүн силерге угузуп коюш үчүн келип отурам. Анан эжеке айтсаңыз, өзүңүз тууралуу ушул жолдошуңуз качан дүйнөдөн өттү, канча убакыт болду? 2019-жылы кайтыш болду жолдошум. 8 ай болду. Кызым да ушундай боор оорусу менен каза болду 21 жашында. Мен балам боор менен бөйрөгүн алмаштырыш керек экен Индия өлкөсүнөн. Ага $30,000 сарпталат экен. Бизде андай акча жоктугуна байланыштуу кыргыз элинен, кайрымдуу кыргыз элине силерден жардам сурагым, өтүнөм. Жардам берип коюңуздар. Айнагүл эже, Кудай жардам болсун, Аллах Таала өзү берген дарттан шыфа берсин, берген сыноосуна жеңилдик берсин. Биз сөз башы алгач дайыма мен айткым келет, ушу адамдар айрым учурда жакшы сөзүбүзгө да муктаж болобуз, айрым учурда баарыбыз инсанбыз. Бирок жакшы сөзүбүз менен алгач жардамыбызды тийгизгенге аракет кылып, көп комментарийде батат элек дуа кылып койгула достор, бир туугандар. Ошо дагы чоң дем күч берет. Адамдын аурасын тазалап, мындай бир жан дүйнөгө бир башкача бир жакшылыкты тартуулайт. Ошону менен бирге сиздердин 5-10 сомдон сунган колуңар менен сунган ошол рызкыдан бөлүшкөндүгүңөр мына көз жашым, кайгынын көз жашы көзүмдө толуп турат, бир туугандар, жүрөгүнө батпай турат. Эми ойлогулачы, жанында бир өмүрлүк жарын жоготуп алыш канчалык оор эне үчүн, аялзат үчүн. Бирок бүгүн кызынан да ажырап, ушундай жашоодогу чоң коркунучтар эжекени каттап турат. Ушул кыйынчылыктан чыгарышлыкка сиздин биздин себепкерлигибиз чоң жардамы тиет деген үмүттөбүз. 4 балам бар азыр. Эң кичинекейи 3 жашта, улусу 16 жашта. Азыр ошондо кызыңыздыкы дагы, анан жолдошуңуздуку баары ошо бүт бар бирдей диагноз, Азыркы учурда Алишердин эме врачтар боор менен бөйрөгүн алмаштырыш керек дейт өкмөттөн. Азыр 11 жашта, Азыр 11 жашта. Сиздер өзү каякта турасыздар? Биз айылда турабыз. Кочкордо турасыздар, Азыр бул экран алдында турган реквизиттер эжеге таандык. Сбербанк, Элсом жана WhatsApp номер. Ошо мүмкүн болушунча колдон келишинче колдоо кылып кол сунуп коюңуздарды өтүнөт элем бир туугандар. Менин колуман келген ушул күнбү түнбү барып, ушу эне үмүтүн элге жеткизип коюу менин колуман келген нерсе болсо, мен ушул нерсени кылайын деп бүгүн аракет кылып келем. Бирок аябай кайгылуу көп бир туугандар. Бирок ушунчалык көпчүлүктүн арасында сизде жумушуңуз болуп, жашооңузда жакшынакай жашоонун агымы өтүп жаткандыгы үчүн көптөн көп шүгүр кылып Кудайга, жакын адамдарыңыздан ажырабастан, ден соолугуңуздан ажырабастан, жакшынакай жашоодо жашаш үчүн бир туугандар жакшылык кылайлы, кайра Кудайдан жакшылыкты үмүт кылайлы. Ошон үчүн алымдарыбыз да айтып атпайбы? Жараткан менен, Кудай менен соодалашканды билгиле. Кудай үчүн бирден берсеңер, Кудай силерге эселеп берет. Кудай менен соодалашканды билгиле дейт. Ошон үчүн мен сиздерге дагы бир акыл үйрөткөндөн алысмын, болгону гана жүрөгүмдөн. Келгиле бир туугандар, бирибизге бирибиз жакшылыкка чакырык кылып, бирибиз жакшылыкка ушул себепкер болуп, бул жалганда бирге болойлучу жакшылык иш менен.
Ал эми акыретте бейиште да бир колуна жагаткандан тилейли деп жабылат дайым болсо. Анан мына Алишер дагы ден соолугу жакшырып кетишине мен ойлойм, үмүт кылам, ишенем эжеке биринчи жаратканга, экинчи элибизге, журтубузга сөзсүз эл журт колдоо калат, кол сунат Кудайым буйрса. Аллах өз жардам берсин. Дулактыңды берип келип бизге көңүлүңдү берип рахмат. Мында чыткасам болуп калам. Алым кетип калат, чытка албай. Менин апам жакшы, апам мени жакшы көрөт. Мен дагы апам минат. Жардам берип коюңуздар. Баардык кызы сенден суранам, жардам берип коюңуздар. Жолдошум 2 жыл болду каза болгонуна. Кызым да мына 8 ай болду. Боор оорусу менен ооруп каза болгон 21 жашында. Эми балам да мынтип ооруп, ичим сыздап, ичим ызылдатат. Канча жашта эле эже? Кызым 21 жашында болду. Ал кызыңыз мындай ооруга дагы төшөктө жаттыбы? Ооба, Канча убакыт жатты? 2-3 ай жатып, бирок 1 жашынан бери ооруп келген. Ушул тапка чейин 21 жашка чейин ооруп келди. Кийинки күндө кан кысуу эле кан көтөрүлбөй, боор оорусу менен каза болду. Балам да ошондой оорусу менен ооруйт, боор менен бүйрөгүндө. Ал кызыңыз ошондой кан кузуп, кыйналып ооруп аткан мезгилинде сиз элге жардам сурап мынтип жакшыртып алыш үчүн кайрылуу болду, болгон жокпу? Болду, бирок ага жетишпей калдык. Сактап калганга жетишпей калдык. Балам да ушул тапта айыктырып, бир туугандарына жанында болушун каалайм. Ушуну айыгып кетишине. Адам жөнөк турбусуна, себепкер жаркыган турмушуна, кыйын күндө бирге өтөт, таянып элдегин бул кызына. Ынтымакта жеңе турган, кайрат бер, сабыр бер кыргыз